Салам, кайрадан кыргыз тил сабагы, кайрадан мен Капар Мамыналиев. Сабаттуу жазуу жаңы сабак. Ал эми буга чейинки сабактардын тизмесин төмөнкү шилтемелер аркылуу кирип көрсөңүздөр болот. Даяр болсоңуздар, баштадык. Мына биздин коомубузга, эл арасына, жалпы дүйнөлүк коомчулукта социалдык желелер менен каталмашуучу платформалардын ролу абдан чоң, эбегейсиз. Мына ошол жерде биз өз оюбузду калтырганда, бирөөгө пикир билдиргенде, кат жазып жатканда абдан көп каталарды кетиребиз. Бүгүн ошолордун типтүүлөрүн гана алабыз жана ошондой эле конкреттүү сөздөргө кайрылабыз. Кайсы сөздөрдү абдан көп ката кетиребиз, кайсы жерден абдан жаңылыштыктарды көп кетиребиз. Жана ошондой эле аларды чечүүнүн жолдорун караштырабыз. Анда биздин эң көп ката кетирген сөздөрүбүздүн бири хит парадтын башында турган сөз. Бул албетте бизге баардыгыбызга белгилүү болгон эки тамгадан турган ооба деген сөз. Ооба. Эми ооба деген кандай сөз экенин баардыгыбыз билебиз. Баардык учурда кандай жолдо болбосун, кандай жерде болбосун, ушул сөздү жазабыз. Бул макул болууну, ошол менен макул экендигин, анын оюна кошула тургандыгын билдирет. Муну бир гана жаш балдар эмес, мектеп окуучулары эмес, жада калса чоң адамдар дагы, билимдүү адамдар, андан сырткары ал тургай мугалимдер дагы ушул сөздү абдан көп колдонобуз. Маселен, бүгүн сабакка барасыңбы? Ооба. Же болбосо бүгүн жогорку кеңештин кезексиз олтуруму болобу? Ооба. Же болбосо мугалимдер деле айталы: эжеке, кыргыз тилинин 41-көнүгү тапшырмага берилдиби? Ооба, ооба жана ооба. Бардык учурда ооба. Бирок бул албетте абдан чоң ката экендигин биз жакшы билебиз. Билип туруп дагы, ошонун туура жазылган варианты бар экенин түшүнүп турсак дагы, билип турсак дагы эмнегедир ооба деп жаза беребиз. Бирок мунун туура варианты кайсыл экенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Албетте бул ооба деген сөз. Ооба. Биз аны аң сезимдүү деңгээлде билимибиз бар, билебиз, сезебиз, туябыз. Бирок негедир агым менен кошо болгубуз келеби, жыйынтыгында ооба деп жаза беребиз. Албетте көпчүлүгүбүз эми шашылып турганда, убактыбыз тар болгондо ушинтип ооба деп берип коебуз деп айтабыз. Бирок болгону экөөнүн ортосунда, ооба менен ообанын ортосунда эки эле тамга айырмаланат. Көп болсо 1-2 секундда убактыбыз кетет. Андыктан ооба деп жазуу туура болуп саналат. Андан кийинки эң көп кетирген каталардын дагы бир тиби бар. Булар албетте мынакей: келтаспы, не кылтасың, ойнатат, болтат. Абдан белгилүү каталардын бири болуп саналат. Көбүнчө ката алмашуучу платформаларда көп жазабыз. Келтаспы, не кылтасың, келтат, кеттат, журтат, ойнатат, болтат. Кандай иштер болтабы, журтасыңбы, жана башка жана башка. Бирок булардын кыргыз тилинде жакшы, маданияттуу, сабаттуу, туура жазылган формалары бар. Албетте, эң биринчиси мынакей: келтаспы, же келтасыңбы, же келтат, о, балдар келтат. Кандай? Көрүнбөйсүң го, келтасыңбы? Жолуга турган жерге жана башка. Бирок мунун туура варианты албетте келе жатасызбы? Келе жатасызбы бул? Келтаспы эмес, келе жатасызбы? Сылык формасы. Келе жатасызбы? Жатат деген жардамчы этиштин формасында, жардамында жазылат. Же болбосо ушунун эле кошулган, кыскартылган, орфографияда жол берилген, биздин кыргыз тилинде кенен колдонулган формасы, бириккен формасы бул албетте келе жатат жана ошондой эле келатат. Келатат. Мына келатат деп жазууга жол берилет. Бул туура. Келе жатат же келатат. Бирок болгону келтат, кеттат, келтаспы эмес. Демек муну тактадык. Кийинкиси мынакей айттык го биз. Жардамчы этиш бар дедик. Жатат деген, жат деген. Мына ушул мынакей келе жатат. Ушул жат деген жардамчы сөз көптөгөн кыймыл-аракетти билдирген этиштерге уланып олтуруп көптөгөн сөздөрдүн жаралышына, айтылышына себепкер болот. Ойноп жатат, уктап жатат, бийлеп жатат,
ырдап жатат жана башка толгон токой сөздөргө жардам берет. Ошондуктан ушул жатат дегенди эринбей, зерикпей өз алдынча бөлүп жазабыз. Кеттик кийинкиси. Мынакей не кылтасың деген сөз бар, не кылтасың. Анда дагы ң деген акыркы кыргызча ң деген тамганы тыбышты кошкондон зеригебиз, эринебиз, же өзү түшүнүп алсын деп коебуз дагы, андан кийин не кылтасың? Баары жакшыбы? Кандай анан? деп коет. Бирок эми не кылтасың деген бул албетте туура эмес экендигин биз жакшы билебиз. Мунун туура варианттары мынакей: эмне кылып жатасың? Экөөнүн айырмачылыгы асман менен жердей, ат менен төөдөй. Не кылтасың дегенди көрү, эмне кылып жатасың? Жазылышы туура, сабаттуу. Андан соң айтылып жатканда дагы кулакка жагымдуу болот. Не кылтасың эмес, эмне кылып жатасың? Же макул болуптур. Мунун кийинки варианты деле туура, мынакей: не кылып жатасың? Эмне кылып жатасың? Не кылып жатасың? Бул дагы туура болуп саналат. Бирок не кылтасың эмес. Кийинкиси. Мынакей ойноп атат. Ойноп атат. Балдар эмне кылышып жатат? Ойноп атат. Үкөң эмне кылып жатат? Эниң эмне кылууда? Ойноп атат. Албетте, бул жерде дагы ойноп атат деген туура эмес. Анткени биз башында айткандай эле жатат, жат деген жардамчы этиштин жардамында ойноп жатат деген варианты туура болуп саналат. Кийинкиси. Мына болтат. Болтат. Кандай? Иштер болтабы? Болтат. Же кайда жүрөсүң, көрүнбөйсүң го? Кайда олтурасың? Мен сени издеп жатам. Бул жакта концерт болтат. Ошол жерде элем. Болтат. Болтабы? Албетте болтат эмес. Бул жат деген этиштин жардамында ушлаган болуп жатат деген сөз. Албетте, кыргыз тилинде айрым ушундай баягы жатат деген, жат деген жардамчы сөздөрдүн уланып, биригип, кыскарып жазылып калган учурлары кездешет. Бирок ал бардык учурда эмес. Айрым гана сөздөрдө ушинтип баягы жатат деген менен ага чейинки кыймыл-аракетти билдирген сөздүн биригип калуусу бар, кыскарып калуусу бар. Аны менин билишимче эки гана сөздө байкалат. Маселен, биринчиси мынакей: бара жатат, баратат. Кийинкиси келе жатат, келатат. Албетте, келтат бартат эмес, келатат, баратат. Келтасызбы эмес, келатасызбы, баратасызбы. Бул туура болуп саналат. Жазууда дагы, ооз-эки айтууда дагы толук мүмкүн, туура болуп саналат. Ал эми калгандарында өзүбүз айтканыбыздай, укканыбыздай кылып жазып коюу албетте туура эмес. Мына биздин сөзүбүздө саламдашкан, алабалды сурашкан, эмненидир сураган айрым сөздөр бар. Сылыктык формасында айтылган сөздөр бар. Бирок биз ошолорду жазып жатканда дагы, айтып жатканда дагы өзүбүзгө ылайыктуу, идеалдуу боёктор менен беребиз. Мисалы, алар кайсы сөздөр? Мынакей көрүп тургандай: кандайсыз? Жакшысызбы? Жүрөсүзбү? Бүгүн тоого жөнөдүк. Сиз да барасызбы? Жумуштан кийин үйгө эртеле келесизби? Баардыгы ушинтип жазылат. Кимдир бирөө кайсы бир кат алмашуучу платформа аркылуу жазса дагы дароо кандайсыз? Бирок булардын туура варианттары бар экенин биз абдан жакшы билебиз да. Мына маселен биринчисинде кандайсыз эмес, кандай сылыктык маани билдирген мүчө сыз. Кандайсыз? Кандайсыз? Кандайсыз эмес, кандайсыз? Кийинкиси жакшысызбы эмес, жакшы кошулган сылыктыкты билдирүүчү мүчө сыз, андан кийин суроо маанисин түшүндүргөн мүчө б. Жыйынтыгында жакшысызбы эмес, жакшысызбы? Кийинкиси жүрөсүзбү эмес, жүрөсүзбү? Жүрөсүзбү? Кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Кийинкиси
Барасызбы эмес? Барасызбы? Биз менен айылга барасызбы? Кийинкиси келесизби эмес? Келесизби? Бүгүн жумушка келесизби? Айтылышында дагы, жазылышында дагы айырмачылык чоң. Жазылышында биринчиден туура жазылат, анан айтылганда негетир жумшак, сылык, маданияттуу угулат. Барасызбы дегенден көрө барасызбы? Демек, туура жазганды үйрөнөлү. Демек, мына байкадык. Албетте, мындан дагы кетирген каталарыбыз арбын, бирок биз негизгилерин абдан көп кездешкенин санап, ачыктап берүүгө аракет кылдык. Менимче, мындан кийин буларды туура жазууга аракет кылалы. Анткени туура жазуу бул биздин билим, сабат, маданияттуулук көрсөткүчүбүздүн деңгээли. Биз кимдир бирөөгө туура сабаттуу жазуу менен аны сыйлай тургандыгыбызды билдиребиз. Башка адамдар дагы биздин кандай жазганыбызга карап баа берет. Ошого жараша сый көрсөтөт. Эгерде канчалык кадырыбыз бийик болуп, канчалык чоң авторитеттин ээси болгонубузга карабастан жазганыбыз Кудайдан жөө качкан болсо, анда ошого жараша биздин сыйыбыз негедир аз болсо дагы түшүп калганын байкайбыз. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Сабаттуу жазыңыздар, саламатта болуңуздар.